Бүгүн 1-октябрь Борбор калабыздагы тойканалардын биринде тамашоочу көптөгөн тасмаларда роль жаратып келе жаткан Жеңиш Майрамбек уулу үйлөнүү үлпөт тоюн өткөрүп жатат. Эмесе тойдогу кызыктарды бир гана Супер KG порталынан көрө аласыздар. Жаржар ырынын коштоосунда келген 2 жаш конокторго салам салып жүгүнүп алган соң, алардын никеси мыйзамдуу түрдө катталды. Бул учурда кубанып, толкунданып турган Жеңиштин апасы келининин маңдайынан өөп, башына ак жоолугун салды. Урматтуу 2 жаш, менин сиздерге майниси терең бир суроом бар. Жеңишбек, сиз Нурайымга өмүрлүк жар болууга макулсузбу? Нурайым, сиз Жеңишбекке өмүрлүк жубайы болууга макулсузбу? Сиздердин 2 жактык келишимдериңиз боюнча үй бүлөнү түбөлүккө бириктирүүгө, нике ак китебине кол коюуга чакырам. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексине ылайык бүгүн сиздердин никеңиздер катталды. Жеңишбек менен Нурайымды жаш жубайлар деп жарыялаймын. Nice şekiller menен almaşıp koymuşlar. Kırgız saltı boyunca balanın apası gelinine ak jolug'un salып, ak bataсын berip koysun. Келиниңиздин başına ак жолук түшпөй кошулганы менен дем кары бактылуу өмүр сүрүшсүн. Toyumuzlar toyga ulansın, toy bergen adayla kulansın. Ak jol, ak dilek yaşlara. Жаш жубайлардын үйлөнүү үлпөт тоюна ырчылар Мирбек Атабеков, Курал Чокоев, Анжелика, Айбек Бакытбеков жана тамашоочу Азамат Исмаилов келип, жагымдуу ырларын аткарып өтүштү. Kızların başka darbe bir o kalbız katibedi kalbız katibedi ankeni almeni sürüyorum bağlı çomlarımız hey oldu geldi çürüdüm şiiri var kendi ben seni çürüdüm dürüdüm Good.
Жеңиштин улуу агасы үйлөнө элек болгондуктан анын ата-энеси биринчи келиндүү болуп өзгөчө сезимдерге бөлөнүп турушту. Той ээлери мындай жакшылыктар көп болсо экен деп балдарына жалаң гана жакшылыктарды каалап өтүштү. Ал эми 4-чү кызын турмуш жолуна узатып жаткан Нурайымдын ата-энеси кыздын бараар жери күйөө болсо да ич ачышуу болот экен деп айтышты. Ар бир кыздын өзүнүн, ар бир баланын орду бар. Ар бирөөнүн өзүнүн характери бар дегендей, жаракөрлүгү бар. Ошон үчүн ар бир бала кеткенде турмушка даярдап узатканда бар бир ичиң ачышат. Бул жаштар табышкандан кийин баягы кыргызда бекеринен айтпайт экен. Куда болгончо кул ийин сураш, куда болгондон кийин кулда болсо сыйлаш дейт. Эми эки жаш бири-бирин таап аткандан кийин биз кайда мейли ушу атактуубу, мейли өзү жөн эле карапайым катардагы жигитпи бизге ал баары бир. Эң негизгиси экөөнүн бактысы, экөөнүн бири-бирин туура түшүнүп, анан ата-эненин бактысы ошол экен, балдар ынтымактуу жашап эле бири-бирин сыйлап турса, ата-энелер дагы ошо ынтымактуу болот экен. Кайталангыс бир жакшы бир мем экен да биз үчүн мындай азыр көрүп билип атабыз. Мындай келиндүү болуш биз үчүн аябай мындай кубанычтуу, бактылуу күн экен деп ойлоп атабыз. Эми буюрса дагы неберелүү болсо, анан да ушунчалык дагы дальше боло берсек деп тилейбиз да. Мен өзүмдүн кызым жок болгондон кийин ойлоп, ушу кезге чейин ойлоп жүрүм. Мен кызымдай кылып Нурайымды кабыл алып алам депчи. Анан мен көп жылдан бери эле билип жүрөм Нурайымды. Мен ишеничтүү айта аламын. Нурайым менин как кызым катары мага кызмат кылып, менин бүлөм болот деп, бизге бүлө болот деп ойлойм да. Ак тойду шоумен Бакыт Байсариев башкарып, конокторго каалагандай эркелеп да, эркелетип да жатты. Аларды бирде оюнга тартса, бирде эстери оогончо бийлетти. Ал эми баардыгынан да тамашоо жигиттер досунун тоюнда бөтөнчө чер жазышты окшойт. Чындыгында эле той жаштардыкы болду. Алар топ-топко бөлүнүп алышып, 2 жашка ар улуттун бийин бийлеп беришип, Айтор бул күндү шаңга бөлүшүп, кызыктуу өткөрүштү. Поддержим аплодисментами, дорогие гости. Оушалар мен Молдовшан турда турабыз. Негизи Жеңиш деген өзүм бир тууганым, бир тууганчык.
бүгүнкү күн аябай толкунданып жатабыз чын жүрөктөн командабыз менен. Эгерде өзүңөр билгендей эле илгери жакшы бир сонун курама команда болчубуз. Бардыгыбыз ушул илгери өткөндө бардыгыбыз ушу жеңишке эң жакшы тилектерди каалайбыз. Кармашкан болбой эч качан ажырабасын. Көптөгөн балдардын ата-энеси болсун. Аябай толкунданып жаткан кезибиз. Көп күткөн күнүбүз болду. Айта кетейин, баягы досубуздун тоюнда кызмат кылбасак кайсы жерде качан кызмат кылабыз. Ошондуктан бүгүн эми баягы шоу программа тарабынан бир аз жардам берип, албетте эле жеңиштин баягы канчалык мындай шустрый болбосун, кээ бир жерлерде жетишпей калат, ошол жерден менин оюмча колдоп, баягы бир аз жөлөп таяк болуп бир кандайча. Ошондо колдон келген аракетибизди кылдык. Эми негизи жалпысынан тою сонун өтүп жатат. Өзүңөр көргөндөй бакыт бийлеп атып кызарып кетти. Адам баласынын ийгилиги 1% таланттан, анан кийин 99%тан эмгектен турат. Анан ошол формуланы далилдеген жеңиш бүгүн өзүнүн жеке жашоосундагы дагы 100% ийгиликке жетип отурат. Кудайым буйруса, көтөргөн чамгарагы бийик болуп, пайдалуу, түптүү болуп, жалаң ушундай тойлор болуп турсун. Жеңиш үчүн чын эле кубанып атабыз бардыгыбыз. Чыгармачыл адам үчүн муза керек да. Ушул музасы жеңиштин кут болсун. Нурайым аркылуу жеңиштин дагы чоң-чоң чыгармачыл ийгиликтерин көрөт деп эсептейм. Өкүл ата өз ата өнүбөсүн кайната демекчи. Жеңиш менен Нурайым өкүл ата менен өкүл апа деп ырчы Анжелика жана жолдошу Урматты коюшуптур. 8-рет уул кыздуу болуп жатышкан Урмат мырза менен Анжелика үлгүлүү үй бүлө болуп, аларга үлгү көрсөткөнгө аракет кылаарын айтышты. Өкүл ата апа болдуңар деп айткан эмес, анан күндө эле атасы менен жолугам деп жолуга албай эле, анан кийин атасына өзү сүйүнчүлөп айткан экен. Мен дагы баягы абдан кубандым. Биз тойго келебизде эле сүйүнүп атканбыз, дайынданыпчы. Анан келгенде да өкүл ата болуп келеткенсиңер десе, аябай сүйүндүк. Өкүл апа катары белегибиз эми ал жетише албай калдык. Бүгүн биз үстүндө бир жакта болду эле, эртең менен бир жакка кетип, анан өздөрү ылайыкташып, бир жакшы нерсе өздөрүнө керектүү нерсе алып аткы деп, өкүл апасы экөөбүз акчалай үстүн белегибизди бердик. Жан шериктердин тоюнда кадырлуу коноктордун бири Тамошоо долбоорунун жетекчиси Эрмек Нурбаев болду. Ал жаш жубайларга өзүнүн каалоо тилегин айтса, Тамошоодон чыккан жеңиштин достору 2 жашка окшош куурчакты торттун эң үстүңкү кабатына коюп белек кылып беришти. Жеңиш Нурайым, бактылуу болуңар, кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Кыргызстандын эң мыкты үлгүлүү үй бүлөлөрүнөн болуңар. Буюрса Тамошоонун долбоорунун балдары үйлөнүп атышат, чет-четинен балалуу кыздуу болуп атышат. Бул абдан сонун нерсе. Силерден кийин да өсүп келаткан кийинки муундагы балдар бар. Буюрса ошол жакшы үлгү болуп бергиле. Бактылуу болуңар. Бири-бириңиздерди ыраазы кылам, эң бир бактылуу бейишке жетирешип келген түгөлөрдөн болуңуздар. Ал эми биз ар бир жакшылыктар силерди колдоп туралы. Ошол. Рахмат, колчоолор. Рахмат. Анан бүгүнкү күнү жалпы достордун атынан 2 жашка өзүбүздүн өзгөчө таттуу сюрпризибиз бар. Аза шоколадка постарался на радость, на все 100%. Можно попросить вас всех разойтись? Оператор, надави вон туда, в центр. А ну подойди к нас! Эй, Чаке! Это же ты! А ты как это горячий был, 100% копия! На телевизор посмотри! Оң тарап, сол тараптан жайгашкан көгүлтүр чоң экрандарга көңүл буруңуздар. Слайд-шоу! Тойго саналуу күндөр калганда уктабай калганын айткан Жеңиш ашыгы Нурайым менен 7 жыл сүйлөшүп жүргөн. Ал эми анын сүйүктүүсү барган жерине келин эмес, кыз болууга аракет кылаарын толкундануу менен кошумчалады. Чынын айтсам, сунуш киргизе электе эле буга чейин сүйлөшүп жүргөнбүз. Балким ушинтип баш кошсок жакшы болот эле деп эле. Анан
кээ бирлерде болуп официалдуу түрдө балким бул менин катачылыгым, балким бул менин кандайдыр бир билбейм иши кылса бир сөз менен сунуш мындай аябай деле романтикалуу болгон жок, бирок мындай бири-бирибизди түшүнүп аракет кылдым, бирок сунуш киргиздим, официалдуу түрдө сунуш киргиздим. Эми чынын айтайын, бир 20 мүнөт 15 мүнөт өттү болуш керек, толкун мындай тоңгулдап бийлеп баштаганыма. Буга чейин калп айтпай эле коеюн, бир 15-10 күн болуп калды. Деги эле түндө уктай албайсың, жөн кыйналып эле, ойлонуп эле. Той жакындаган сайын акыркы түн уктабай, чуркап, бүтпөй калган жумуштарды аягына чейин бүтүрүп, негизи билесиз го, кыздардыкы аягында 2-3 күн калганда чуркап баштайбыз. Ошондой эле кылдык. Бирок 4-5 ай мурун эле сүйлөшкөнбүз. Ата энебиз жолугуп, бүт маселелердин баарын чечип. Жеңиш эң биринчиден эң жөнөкөй бала. Мындай баары эле ойлойт болуш керек, киного тартып жүрөт, анан мындай популярдуу депчи. Чындыгында эле ошондой, бирок өзү аябай жөнөкөй, адамгерчилик, мындай орусча айтканда заботливый деп айтсам болот, адилеттүү. Мени бирок чындыгында жөнөкөйлүгү менен багынтып алды деп ойлойм. Негизи Юракадемияда чогуу окуганбыз. 2 курс улуу окуп, мен 1-чи курс окуп жүргөндө сүйлөшүп баштаганбыз. Андан кийин окууну бүткөндөн кийин 2 жыл өттү. Бир частный компанияда иштейм деп айтсам болот. Экөөбүздүн ортосунда аябай окшош көп нерсе бар. Жөнөкөйлүк, экөөбүздүкү арыктык, тамакты аз жегендик, көп уктагандык. Тамашалатам. Жок, жөнөкөйлүгү го дейм. Негизи адам кандай болсо ошондой адамга тартылганга аракет кылат. Ошентип талас менен ысык көлдүк кудалардын башын бириктирген той салтка айланып калган келиндин гүл ыргытуусу жана таттуу торту ата энелерине ооз тийгизүү менен аяктады. Андан соң торттун үстүнкү бөлүгү аукционго коюлбай эле өкүл апасына белек катары берилди.